Алтынай курбусун окуна Шернеге барды. Чай үстүндө сүйлөшүп отуруп, Жебек аттуу курбусун интернет аркылуу белгисиз адамга алданып, акчасынын баардыгын алдырып жибергенин укту. Жебекке социалдык тармактардын биринен өзүн чет элдик белгилүү компаниянын кызматкеримин деп тааныштырган аккаунттан iPhone 13 үлгүсүндөгү телефонду утуп алдыңыз. Белекти салып жиберүү кызматы үчүн алдын ала акча которуңуз деп суранган кат келген. Жебек бул маалыматты тактабастан дароо көрсөтүлгөн дарекке акчасын которуп жиберген. Бирок кымбат баалуу телефон келген эмес. Жебек кайрадан байланышка чыкканда кызматкердин телефону өчүрүлүп, соц тармактагы баракчалары дароо жабылып кеткен. Алтынай буга чейин медиа сабаттуулук боюнча тренингге окуп келгендиктен, курбуларына интернет алдамчыларынын максаты жана алардан коргонуу боюнча маалыматтарды айтып берди. Интернет алдамчыларынын максаты адамды алдоо жолу менен сизден акча алуу же жеке маалыматтарыңызды уурдап, өз максатында жаман иштерге колдонуу. Сиздин аты жөнүңүздү, телефон номериңизди, баракчаларыңыздын сыр сөздөрүн, паспортуңуздун ID номерун, банктык карталарыңыздын реквизиттери жөнүндө маалыматтарды ар кандай шилтемелерди жиберүү аркылуу алып алат да, сиздин атыңыз менен ар кандай уурулук иштерди кылып, же болбосо кандайдыр бир мүлктөрдү каттап алууда колдонушу мүмкүн. Интернет шылуундарына түшүп калбоо үчүн коргонуу ыкмаларын сөзсүз түрдө ар бирибиз билишибиз керек. Кайырмакка түшүрүүчү каттар фишинг деп аталат. Алдамчылар сизге жасалма жол менен банктардын, ар түрдүү тейлөөчү мекемелердин же атактуу инсандардын атынан кат жиберип, сиз жөнүндө маалыматтарды сураганга аракет кылат. Кайырмакка салуучу сайттар. Алдамчылар белгилүү сайттарга окшоштуруп, жасалма фейк сайт түзүшөт. Эки сайттын айырмачылыгын жөнөкөй жарандар байкоого таптакыр мүмкүн эмес. Мындай сайттарга катталып, же шилтемени басып киргениңизде, электрондук дарегиңиз аркылуу жеке маалыматтарыңызды уурдатасыз. Кайырмакка илүүчү сайттардын типтүү белгилери. Туура эмес дарек, сайттын SSL сертификатынын жоктугу, текшерүүдөгү орфографиялык каталар, коопсуздук байланыштарынын орнотулбагандыгы, баракчадагы туура эмес же иштебеген шилтемелер, баракчанын эскирген дизайны. Интернет алдамчыларынын кайырмагына түшүп калбоо үчүн телефонуңузду блокко түшүрбөстөн калтырбаңыз. Паспортуңуздун, банктык карталарыңыздын маалыматтары жазылган барактарды ыргытпаңыз. Электрондук почтаңызды документтерге ачып доступ бербеңиз. Эгер алдамчылар почтаңызды бузуп кирсе, жеке маалыматтарыңызды таап алышы мүмкүн. Башка адамдын компьютерин колдонгон болсоңуз, кэштеги жана куки папкаларын тазалаңыз. Телефонуңуздан же компьютериңизден антивирустук системаны үзгүлтүксүз текшерип туруңуз. WhatsApp, Telegram'dan келген күмөн жаратуучу шилтемелерди басып кирбеңиз жана бош талаачаларды толтурбаңыз. Кара тизмеге киргизиңиз. Күмөн жаратуучу каттар келгенде, банктардын же мекемелердин расмий номуруна чалып, маалыматты тактаңыз. Онлайн сатып алууларды жүргүзө турган болсоңуз, алдын ала дүкөндүн рейтинги жана товардын сапаты жөнүндө комментарийлерди окуңуз. Төлөм кызматтарынын шарттарын сураңыз. Төлөмдөрдү жүргүзүүдө расмий жана текшерилген тейлөө кызматтарын колдонуңуз. Кошумча жумуш издеп жаткан болсоңуз, алдын ала акча төлөп, андан соң жумушка ала турган сайттарга ишенбеңиз. Чыныгы жумуш берүүчүлөр эч качан алдын ала акча албайт. Сайттардын веб баракчаларындагы тамгалардын тууралыгын текшериңиз. Мисалы, yanksler.ru туура эмес. Туурасы yandex.ru. Эгерде алдамчылардын тузагына илинип калган болсоңуз, картаңыздагы акчаңызды алдырып алган болсоңуз, карточкаңызды блоктоңуз жана милицияга кайрылыңыз. Кайырмакка түшүрүүчү шилтемеге кирип алган болсоңуз, антивирустук системаны бүгүзүңүз жана текшерүүлөрдү жүргүзүңүз. Жасалма баракчага сыр сөзүңүздү жазып кирип алган болсоңуз, дароо сыр сөздү өзгөртүңүз. Маалыматты дайыма текшериңиз. Медиа сабаттуу болуңуз.
Интернет алдамчыларынын кайрмагына түшүп калуудан сактаныңыз.